Мисалы Кыргызстанда үй бүлө ажырашып кеткенде жекелей үй бүлөнү ала албайбыз да, аял күйөөсүн ала албайбыз. Кээ бир кезде ошол үй бүлөгө кайын журт таасир берип коюшу мүмкүн. Кээ бир кезде кайнагасы таасир берип коюшу мүмкүн. Кээ бир кезде ошол келиндин кайнэжеси таасир берип коюшу мүмкүн. Мисалы. Кээ бир кезде күйөөсү, кээ бир кезде келин өзүнөн болушу мүмкүн. Эми себептер ар кандай, бирок эгер жалпылап алганда кээ бир үй бүлөнүн ажырашуунун себеби ошол кайын журту болушу мүмкүн. Кайын журту тынчтык бербей, улам улам экөөнү уруштуруп атып, экөөнү кырылыштырып атып, келинден кемчилик издеп атышып, ошо экөөнү эмнегедир билбейм, ошо кандай эмне үчүн ошол үй бүлөнүн жашап кетүүсүн каалашпайт да, мисалы. Ошондой болгондуктан анан кетип калган келинди ким эметет, мисалы. Мактайт. Ким жакшы дейт мага эле. Кетип калган келин дайыма жаман да.